Бул сабакта биз кайсы темага кызыктуу видео тартса болот жана кайсы программаларды колдонуп тартса видеолор сапаты жакшы болот, ушулар тууралуу айтып бермекчимин. Эң алгач кайсы темага видео тартуу керек? Мында сиз 3 нерсени эске алып каалаган темага видео тартсаңыз болот. Эң алгач мыкты адис. Бул дегенибиз эмне? Эгерде сиз бир нерсеге шыктуу болсоңуз же бир тема тууралуу өтө көптү билсеңиз, ошол тема тууралуу тартуу керек. Мисалы мен кантип интернет аркылуу акча табуу керектигин жакшы билем. Ошондуктан ушул темада видеолор тартам. Ошондой эле математика боюнча темаларды жакшы түшүндүрөм жана ал тууралуу да видео сабактар тартып келем. Балким сиз башка спорт жагын же кино жагын же дин жаатын жакшы билесиз. Демек сиз ошол тууралуу видео тартсаңыз оңой жана ыңгайлуу болот. Эгерде башка эле популярдуу тема тууралуу тартсаңыз жана ал тема тууралуу аз билсеңиз, бул учурда сизде кыйынчылыктар чыгарылат жана сиздин видеоңузду эч ким көрбөйт. Эл издеген контент. Кээ бир темалар элге такыр кызыксыз жана ал тууралуу видео тартуунун кереги жок. Мисалы влог же болбосо башкача аталышы өзүңүз тууралуу видео. Сиз өзүңүз атактуу адам болбогондон кийин өзүңүз тууралуу видео тартышынын кажети жок. Аны баары бир эч ким көрбөйт жана поисктан издебейт. Ушул көрүп жаткан YouTube тууралуу видеолорду да эл аз издейт, себеби Кыргызстанда блогерлер өтө эле аз, башкача айтканда жок эсе. Эмнеге мен аз болсо да ушул тууралуу видео тартып жатарымды кийинки кадамда түшүндүрүп берем. Сиз болсо эл эң көп издей турган видеолорду тартыңыз. Популярдуу контент. Элдер кызыгып көрө турган учурдун кызыктуу видеолорун тартуу керек. Өткөн чактагы видеолор өтө аз просмотр алып келет. Ошондуктан келечекке кызык боло турган же азыркы учурда элге популярдуу боло турган видеолорду тартыңыз. Азыркы учурда Кыргызстанда блогерлер аз, бирок жыл сайын блогерлердин саны көбөйүүдө. Демек, ушул видеолордун келечекте жакшы киреше алып келиши ыктымал. Ошондуктан бул видеолорду аз просмотр алса да тартып жатам. Эми теманы жалпыласак. Демек, мыкты адис, эл издеген контент, популярдуу тематика. Эми видео монтаж кылуу үчүн мыкты программалар. Эгерде сиз видеону телефон аркылуу тартсаңыз, анда Viva Video деген программаны сунуштайм. Бул аркылуу сиз видеону кесип, бириктирип, арткы фонун өзгөртүп, размерин чоңойтуп же кичирейте аласыз. Ал эми компьютерден болсо ушул функцияларды эле аткара ала турган жана кошумча функциялары менен OpenShot аттуу программаны жүктөп алсаңыз болот. Бул программанын размери өтө чоң эмес жана жөнөкөй компьютерлерде көтөрө алат. Андан сырткары PowerPoint жана VideoScribe аттуу программаларды колдонсоңуз, видеону өтө кызыктуу кылып көрсөтө аласыз. PowerPoint информация берүүгө ылайыктуу, ал эми VideoScribe адамдарды зериктирбегенге жардам берет. Башкача айтканда баардык сүрөттөр жана сөздөр колдун жардамы менен тартылат жана жазылат.